Араңыздар, кадырман кыргыз калкым, кошо кечиңиздер менен Маданият айдыңындагы маанилүү кептерди ортого салып, Маданият майданы көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Азыркы коомдо кийим кишинин күзгүсүнө айланганы төгүн эмес. Ай жаркын адам болсун, мукам добуш болсун, не бир керемет өнөрлөр болсун, ал кишинин сырткы кийими, сырткы кебетеси менен эсептешпей коюуга мүмкүн эмес. Дүйнөлүк мода деген түшүнүк кыргыз коомуна дагы сүңгүп кирип, кайсы стиль же болбосо кандай түс трендке айланары менен эсептешпей койбогон кыргыз аз болсо керек. Бүгүн биз кыргыз модасы жөнүндө азын оолак кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул багытта маектешүү үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Ынтымак Абдылдаев, Кыргыз Республикасынын Жаш дизайнерлер ассоциациясынын төрагасы, сүрөтчү модельер, куш келипсиз. Максат Усманов, дизайнер, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, куш келипсиз. Мирахим Опош, философ, дизайнер, Шерден мода үйүнүн негиздөөчүсү, куш келипсиз. Жана Максат Жыргалбек уулу, дизайнер, Евразия Fashion Week'тин жеңүүчүсү. Куш келипсиз. Куш келипсиздер. Мага аталыштар бир аз татаал болуп кетти. Анын үстүнө мода, кыргыз модасы деген түшүнүктө бүгүн биз талкуу кылалы десек, жалаң мынакей кыргыздын мырзалары да чогулуп отурат. Эл түшүнбөй жатса керек, кыргыздын модасы жөнүндө сөз болсо, кантип мырзалар депчи. Демек, азыркы учурдун, азыркы замандын талабы ушул болсо керек. Эми суроого өтө берейин. Дүйнөлүк мода түшүнүгү кыргыз коомунда канчалык мааниге ээ? Мерихим эке. Чындап эле башында баарыбызга эле кызык болуп атса керек, кыргыз модасы дегенде жалаң мырзалар келип алды. Ооба. Болбосо бизде буга чейин ар кандай коомдук бир стереотиптик түшүнүктөр бар да. Мода тармагында, тикмечилик же дизайндык жакта. Жалаң аялдарга таандык. Аял затына тиешелүү өнөр деген сыяктуучу. Анан азыр карабайсыздарбы, канча таланттуу балдар, кыздар бар. Анын ичинде ушул мырзалардын да орду чоң болуп атат ушу кыргыз модасына өнүктүргөнгөчү. Ал эми дүйнөлүк моданы айтсак, дүйнөлүк модада Кыргызстанда биринчиден кыргыз модасы эми жакшынакай өсүп келатат, азыр жогорку деңгээлде. Анан дүйнөлүк модада дагы биз жакшы эле түшүнүк бар, жана эсептешип келатабыз да. Мисалы жана жогору айтканда кандай трендтер дегенде, же болбосо кандай түстөр быйыл модада, кандай кийимдер модада дегенде биздин азыркы дизайнерлер, улуу муундар же азыркы чыгып келаткан жаштар дүйнөлүк мода менен абдан жакшы ынтымакта иш алып барып келатышат да. Абдан жакшы маалым ушул тармакта. Мен дагы бир кошумчалоо болуп кеттим да. Мерихим экен айткан сөзүнө сиз айтып калбадыңызбы? Замандын талабына жараша мырзалар келип калды. Мен буга кошулбайм, анткени эгерде тарыхты карап көрсөк, дайым ошол мода болобу, эмне болобу, бардыгы мырзалардан баштаган да. Ошол эле кийим тикмечиликти мырзалар тигип баштаган эң биринчи. Анан бул азыр замандын талабына жараша аял заты келип калды да модагачы. Убакыттын өтүшү менен. Негизи башталышты биз кылганбыз. Башталышы эркектер баштаган болчу. Ошол эле биз аябай таанымал болгон Dior, Кристин Dior, же болбосо Yves Saint Laurent, же болбосо ошондой сыяктуу Gucci деген бардык мода үйлөрүнүн бар. Булардын баары мырзалардын атынан, алардын дизайнери мырзалар болгон да. Азыр мына Максат Турцияга барып, ал жерден да катышып келди, Istanbul Fashion Week'ке. Ал жерде Максат өзү деле көрсө керек, тикмечиликти жалаң мырзалар кылат да. Эч кандай аял затына тиккенге болбойт, мырзалар отуруп алып, секторго кирсең алар отуруп алып дегишет да. Ошондуктан мунун себеби мен ойлойм да, балким аял киши бир учурда көп нерсени кыла алат го. Телефон менен сүйлөшүп атып, тамак жасап, анан бул менен сүйлөшүп ушундай баарына жетишкенге аябай мындай шык келет да. Мырзалар болсо бир нерсени баштаса, ошонун аягына жетмейинче тиги башка эчтекесинин кереги жок, баарын таштап коюп анан ошондон балким жакшыбы деп ойлоп кетем да кээдечи. Демек, майын чыгара жасайт, берилип жасайт. Ооба, аябай кылдаттык менен. Анын үстүнө алар кимге жасайт? Кийимди аял затына жасайт, туурабы? Аял затына алар кандай көргүсү келип атат? Ошол өздөрүнүн мындай көрүү, туюп билүү сезимине таянып, анан аябай мындай жасашат да кийимдер бар. Ошондуктан балким эркектердин жасаган кийимдери көбүрөөк Дүйнөлүк модада бир эми трендтен түшпөйт деген сыяктуу. Ошондой да, ошондой болсо керек деп. Ал эми Кыргызстандын орду болсо, дүйнөлүк трендте азыр биз аябай мырзалардын баары келген, мырзалардын баары ошол чет өлкөгө чыгып, өздөрүнүн болгон талантын көргөзүп аткан мырзалар да келди. Анан мен ойлойм, ошо Кыргызстан негизи эле Орто Азия боюнча Кыргызстандагы дизайнерлердин орду, алардын дизайнга болгон умтулуусу, дизайнга болгон
сезимталдыгы башка өлкөлөргө караганда жакшыраак да, Орто Азияга караганда. Анткени азыр биз ар кандай ошол эле Казакстан менен, ошол эле Өзбекстан менен, Тажикстан менен ошол Бурана Fashion Week деп азыр өткөзүп атабыз. Ошонун алкагында дагы көп мындай карым катнаштык кылып атабыз да. Ошонун ал жерден келген коноктор дагы бизге дайыма айтты да, ошол негизи эле кыргыз дизайнерлеринин ошол дизайнга болгон көрүүсү мындай өйдө жогору деңгээлде экен депчи. Анан Кыргызстандын жаштары аябай ошол модага аябай кандай десем күчтүү модасычы. Биз эч кандай ошол эле Chanel болобу башка дүйнөлүк брендтер менен ат салышканга биздин буйруса негизи эле уже биз даяр болдук ошол нерсеге. Бизге бар болгону ошо колдоо керек болуп атат да. Ошо мамлекет тараптан болобу же кандайдыр бир спонсор болобу же ушундай проекттер болобу бизге колдоо гана керек. Анан ошол колдоонун негизинде биз эч кандай мен ойлойм жеңилбейбиз, артка бербейбиз дегеним да. Жакшы. Буюрса дүйнөлүк мода менен дагы кыргыз модасы бир ат салышууга бышып жетилди деген жакшы ойду айттыңыз. Тилеңиздер ишке ашсын. Рахмат. Максат мырза, мындай сырткы көрүнүшүңүз баягы баатырдын образында экен. Аябай чоң киши, анан кантип баягы икемдүү сүрөттөрдү тартып, кантип ийне кармайсыз деп бир мен элестете албай кыйналып отурам да, ошол айтып берсеңиз. Мен негизи башынан айтсам, биринчи сүрөтүмдү тартып алып анан дальше кылам да. Түшүнбөй калдым да. Кийимдикенде. Айта бериңиз өзүңүздүн ишиңизди ошол. Негизи ошол дизайнды кандай кыласың, ошону айта бер. Негизи мындай эме жагаттан курак менен иштеген, бирок куракты илгерки Кыргызстандын илгерки курагындай эмес, башкача кылам да. Мындай көбүнчө жагат мындай кереги жок тканьдар менен, кездемелер менен иштеген. Демек сиздики этно стилдеги, этно багыттагы, улуттук багыттагы кийимдерби? Жок, улуттук деле эмес да. Мен бир аз айта кетсем, кичине мындай жок, улуттук эмес, улуттук деле бар өзү негизи. Анын new этника, мындай ачык кийимдерге жакын да өзүнчө. Ачык, сексуалдуу, коронное слово. Ошо. Бирок мунун ошол жумуштары аябай мындай кылдаттык менен ошол куракты колдонуп, бирок куракты ошол авангард десе болобу, ошондой new этника же авангард деп коет да. Этнофьюжн дегендеги ошондой направление бар да. Ошол сыяктуу ошол эле кереги жок болуп калган ыргыла турчу кездемелердин баарын алып, анан аларды переработка, орусча айтканда, анан аларды кайра иштетүү кылып, анан кайрадан ошол кичинекей детальдерден отуруп алып, мындай тигип, анан ошондон чоң жасап чыгарат да дайымча. Тилекке каршы биздин жумуштарыбызды алып келе алган жокпуз, оозу менен эле азыр чоюп атабыз да. Буюрса эмки болор. Максат мырза, Жыргалбек уулу, сиз дагы маалымат берип өтүңүз. Бул тармакка кандайча аралашып калдыңыз? Көбүнчө бала чагыман эле сүрөттү көп тартып, анткени чоң атам сүрөтчү болчу. Анан көпкө чейин ойлонуп жүрүп, бул эме өнөр менен кандай билим алса болот деген окууну бүткөндөн кийин дизайнер окуусуна тапшыргам да. Азыр окуп атасыз ушул учурда? Жок, 2018-жылы бүткөм окудум. Бүткөнсүз. Бул Евразия Fashion Week боюнча айтып берсеңиз, ошол кандайча жеңүүчү болуп калдыңыз? Алматыда жыл сайын Евразия Fashion Week өтөт. Евразия боюнча мода жумалыгы. Ошол мода жумалыгынын ичинде кошумча жаш дизайнерлер конкурсу өткөрүлөт да. Мен катышкан жылы ошол 600 адам болду Евразия боюнча. Алардан бир 30 адам полуфиналга чыгып, анан 10 конкурсант финалга чыктык да. Анан ал жактан биринчини алдым. Азаматсыз. Демек 600 кишинин ичинен жеңүүчү абдан жакшы. Дагы бул чек болбосун, дагы илгерилей бериңиз. Эми мындай суроо иргиңделип атат да. Мисалы, ушул модада стилдер түрлөрү өтө көп да. Мисалы, этностиль, casual, дагы башка богемский, дагы бирдемке деп кете берет. Анан ошол стилдер адамдын ички жан дүйнөсүнө же болбосо ички дүйнө таанымына жараша бөлүнөбү деген бир суроо да. Бул жерде
кийген адам анан жараткан адамдар деп карасак болот го дейм да. Ошол мисалы ооба туура. Кийген адам анан жараткан адам. Алардын мамилеси ошол стилге же эмнече. Ошол тагдырда деле мисалы стилисттер жана адамды көрүп анан ошонун образын көрүп атпайбы мисалы. Анан бул адамдын ички дүйнөсү менен эсептеш керекпи да? Менин суроом стилде. Мен айтмакмын ооба деп. Анткени азыр Мерекмеге мен жооп берип кое берейин. Сен туура эле баштап атасың. Мен дайым айтам, негизи кийим бул баарлашуу депчи. Бул эң биринчи ирет, ошол эле мисалы үчүн кыргыздарда аябай той деген көп болот. Анан сен ошол тойго барарда эжелерди көрсөң, мындай аябай атайым барып, магазиндердин баарын кыдырып, же дизайнерге барып, буйрутма кийим берип, анан ошону кием деп чыгат да. Бул эмнеге? Бул ошол адамдын ошол жан дүйнөсү ошо башкалардан өзгөчөлөнгөнгө, же болбосо ошол адамдын дүйнө таанымын ошо кийим аркылуу баса белгилөөсү келгенден келип чыгат да. Анан ошол адам качан гана өзүнө ылайыктуу кийим кийгенде, ал адам өзүн ыңгайлуу сезип, анан кай жерде болбосун мындай өзүнүн кенен алып жүрө алат да. Эгерде адам өзүнө жарашпаган кийимди кийбесе, анда мындай чүнчүп дегенде мындай кандайдыр бир не в своей тарелке орусча айткандайчы. Ошондуктан бул кийим бул биринчи очередь адам менен болгон баарлашуу, адамдын өзү менен болгон баарлашуу да. Адам качан гана эң башында бул кийим жөн эле ошол аба ырайдан, ар кандай жаратылыштан сактай турган нерсе боло турган болсо, азыр болсо бул өзүнчө искусство да. Анан бул жерде адам өзүнүн ошол биринчи жараткан дизайнер, ошол өзүнүн дүйнө таанымын, ошол өзүнүн жан дүйнөсүн, ошол ойлорун кийим аркылуу берип аткан болсо, ошол анан кийинки сатып алуучу адам дагы өзүнө ошол ылайыктуу, өзүнө ошол мен мындай кийимди кие алам же мындай кийимди кие албайм деген сыяктуу да. Бул ошол адамдын өзү менен болгон баарлашуусунан келип чыккан нерсе да. Эгерде адамдын кандайдыр бир экстравагантный, авангард стилдеги кийимдерге шыгы жок болсо, же андайды жактырбаса, бул адамдын дагы, значит, ал адам анчалык өзүн алып жүрө албайт дегендей да. Эгерде эске сала кетсек, Америка ырчысы Леди Гага бар. Аябай экстравагантный кийинет. Бул адам мындай эч кимди кийим аркылуу байкаса болот, эч кимден коркпойт экенин, элдин оюна дагы баары бир экенине, мындай өзүмдүн позициям бар, ошону көргөзөм деген сыяктуу да. Ошондой эле мен кээде ойлойм, ошондой нерсе биздин дагы балким ырчыларга, чыгармачылыкка жетишпейби депчи. Анткени биздин сахнаны карап көрсөк, бизде аябай мындай коркот да, эл эмне дейт деген понятие бар. Анан алар ошондуктан ошол эле Ош базардан болобу же кайсыр бир турецкий магазинден болобу, ошол эле кийимдерди алып кие берет да. Бирок кийимдин маданияты бар. Кийимдин маданияты болуш керек. Кийимдин маданияты эфирге келгендеги маданияты, тойго баргандагы, бирөө менен бизнес жолугушуу болобу же жөнөкөй жолугушуу болобу деген ошол нерсе тилекке каршы азыр бизде жөнгө салынбай турат. Ошондуктан азыр биз деген борбордо жашайбыз да. Анан мисалы үчүн көчөгө чыкканда эки жака мисалы башка өлкөлөргө чыксаңар, борбордо адамдар ушундай кооз кийинет да, анан көрүп алып суктанасың да. Ачык эле айта берейин эфирден. Бизде болсо аябай мындай ошо маданият, кийимдин маданиятı жоголуп кеткен да. Ошол эле жанагы үйүндө жүргөн шымы менен галошун кийип алып, анан көчөгө чыкканда жөн эле ичим кадимкидей ачышып кетет да. Ойлойм, адамзат, биз деген борбордо жашайбыз. Бул деген сенин үйүң эмес, жатып аткан комнатаң эмес, мындай бир кичине деген маданият болуш керек, эл менен баарлашып атасың деген сыяктуу да. Ошондуктан бирок бизде тилекке каршы андай маданият азыр жок. Бул ошол адамдын кийимге болгон талабынын жоктугунан да келип чыгып аткан нерсе да. Ошондуктан бул адам ошол кийим аркылуу өзүнүн орусча айтканда состояниясын бере албай аткандыгынан да келип чыгып атат да. Эгерде мен мындай каалабайм, мен бир аз башкача болгум келет деп өзү менен баарлашып, эсептешип кийим тандаган болсо, бул балким бул нерсе бара-бара жөнгө салынар деп ишенем да. Рахмат. Абдан кызыктуу, жакшы пикир болду. Демек, биз кыргыз модасы деген бир түшүнүктү алдыга жылдырардан мурун биз кийим кийүү маданиятын дагы элге бир жайылтыш керек да, деген бир ойду айтып кетти да Ынтымак мырза. Кошуп жатсыңыздарбы? Ынтымак сонун айтты. Алгач мен аяга кошулам. Мындай да, адам бул кийимдин түсү, ошол эле биз айткан стиль, бул адамдын ошол жана жан дүйнөсүнүн чагылышы да. Биз мисалы терибизди өзгөртө албайбыз да. Биз ошо терибизден кийинки эле коргонуучу жана бизди мындай бизди көрсөтүп турган кийим да. Ал ошол биз түс аркылуу же бир образ аркылуу өрүтөбүз. Анан жана башында айтпадымбы, бул чыгаруучунун да мамилеси бар, дизайнердин. Кийүүчүнүн да өзүнүн ошол стилге болгон мамилеси да.
алгач эң бул азыр чыгармачылыкта ар бир учурга жараша өзгөрүүлөр болот да. Мурда мисалы азыр эмнени бир жакшы көрсөткүч социалдык да, эмнеге дизайнерлер көп же болбосо эмнеге ушундай маани берип калдык модага, курсагыбыз ток да. Баягы ыр болсо нан болсо өрүк да болот дегендей. Азыр неме наныбыз бар, демек биз ойлоно алабыз да, мен тиги кийимди кирем, бу жактым, бу жакпады депчи тандай алабыз. Анан ар бир доордо өзүнүн кийимге болгон мамилеси бар да. Биздин кыргыздардыкын алабыз, салттуу кийимди. Мага аябай жакканы жана саймалар, анда түстөрдүн айкалышы, андагы жанагы Кымбат кездемелер мисалы. А кезде ошондой мамиле болгон да. Мисалы ар бир адамдын кийүүчүнүн өзүнүн социалдык абалын чагылдырып турган, жана анын социалдык абал бул статусу, ошол учурда анын бир ички жан дүйнөдөгү абалы да, оюлар аркылуу. Азыр мисалы биз ошондой көп оюну колдоно албасак дагы, же болбосо кандайдыр бир социалдык статусубузду бербесе дагы, биз кийим аркылуу өзүбүздүн жеке абалыбызды сыртка чыгара алдык да. Айырмачылык чоң. Өсүү. Ички абал жанагы мисалы бирөөнүн кежуалга жакын адам ошондой көз карашта болот дегендей да. Же болбосо классикага жакын адам классикалык кийинет дегендей. Бул мен аябай кошулам, ынтымакка бул ошо мамиле да, бул коммуникация. Кийим аркылуу. Илгери мисалы биз айтып калабыз го, кыргыздар келгенде кайсы уруунун элечеги же болбосо тебетегинин бөркүнүн түсүнө жараша, бул тигил уруу же бунун статусу мындай экен депчи. Азыр биз адамдын статусу болбосо дагы өзүнүн адамдын табиятын, дүйнөсүн кийиминен, стилинен байкайбыз да. Бул эч нерсе жаңыланган жок да. Баягы өзгөрүлгөн жок. Ошол түшүнүк калды. Болгону азыр куралдарыбыз өзгөрдү да. Статустан да тереңирээк. Өзгөрдү. Статустан да тереңирээк, ал адамдын кандай экени, ички жан дүйнөсүн. Азыр бизде ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Биз өзүбүздүн ачып атабыз да, адамдарчы. Жан дүйнөбүздү ачып же болбосо бир мүнөзүбүздү ачып атабыз. Ошого жараша кийимибиздин түсү же стиль чагылдырып атат да. Негизи баса белгилей кетчү нерсе, качан гана сен ошол дизайнерге окуп атканыңда, ал жерде сөзсүз история костюма деген сабак бар да, ошону окушуң керек да. Ошондо окуп атканда дайым литература, адабият, анан архитектура, анан кийим үчөө чогуу болгон да, живописте, рисунок, живопистин баары мындай чогуу айкалышып келген да. Анан ар кайсыл доорго жараша ошол эле эпоха возрождения. Алардын өзүнө жарашыктуу, ошо Мерахимбек айтып кеткендей, ошол статусуна жараша, адамдын ким экенине жараша, ошондой кийимсе, кийим үйлөрү да ошондой жасалган, ырлары да ошондой болгон да. Азыркы күндө деле ошол болуп келет да. Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Дайым экөө айкалышып чогуу болуп келген да. Үч аспект бири-бирин толуктап келген болчу да. Бирок бүгүнкү күндө дагы айта кетет турган нерсе, биздин өлкөдө тилекке каршы бул нерсе азыр деги эле ошол эле шаардын архитектурасы эч кандай мындай ойлонууга эч нерсе алып келбей эле жөн эле жасалып атат. Ошондой эле кийимдер дагы ошондой болуп баратат да. Ошол нерсени мындай жөнгө салыныш керек да. Мен азыр тилекке каршы бизде дизайнерден аттуу көп неме жок болуп кетти да. Кийим эле түз тиккендин баары билсе, баары дизайнер болуп кеткен. Бирок дизайнер, Мерихимбек айткандай, бул биринчи очередь өзү менен өзү сүйлөшө алган адам да. Өзүнүн жан дүйнөсүн ошол өзүнүн оюн кийим аркылуу чагылдыра алган адам. Дизайнер баары эле боло албайт. Дизайнер бул деген ошондой эле, андай болсо мен эртең барып эле хирург боло албаймынбы? Бирок мен хирург эмесмин, мен деген ошо дизайнермин да. Ошондой сыяктуу ар ким дагы ошондой нерсеге келиш керек. Ар ким өзүнүн кесибин аркалап өз тармагында иштеген жакшы дегендей. Ушул кыргыз модасында деп коелук да, аты белгилүү болгон дизайнерлерди санап өтө аласыздарбы? Анча деле көп эмес, бирок анчалык аты белгилүү болгон Дилбар Ашымбаева, ал аябай мыкты дизайнерлердин бири. Аны менен бирге мага бирок аябай жан дүйнөмө жакын болгон Чапансар студиясы, Жумагүл Сариева. Анын ошол кыргыз чапанын ошол шырыкты дүйнөгө таанытып атат. Анан негизи шырык бардык жерде эле болгон. Ал жеке эле кыргызга таанык деген туура эмес нерсе, бирок эженин ошол авангард стилде же ошо этника стилинде деп ар кайсы стилде ошол шырыкты туура колдоно билип, анан ошол өңдөрдү бири-бирине айкалыштырып, анан чагылдырган аябай жагат да магачы. Андан тышкары жаштардан ошол мына Максат, экинчи Максат деген булар аябай менин, булар да биздин ассоциацияда ошол жаш. Анан булардын үмүтүм чоң дебейм. Чын эле мен ойлойм, ушул биз азыр болсо Жумагүл эже дагы дайым кеп кылып калат, ынтымак биз убагында ошол нерсени кое бербедик, ошол моданы дүйнөлүк деңгээлге чыгарган учурду койоруп алдык. Эми кезек силерде деп айтат да, дайым силер бизге окшош өткөзбөйбегиле депчи.
Анан анысы кандай, ошол биз азыр ошол Мерекин байке баарыбыз азыр кесиптеш бир доордун адамдары болуп атабыз. Анан биз ошол чыгара турчу адамдарданбыз деп ишенип келем да. Анан ошондой дайым дагы дүйнөлүк деңгээлге чыгат деп аябай чоң үмүтүм чоң. Буйруса ишке ашат. Мындай суроодо мисалы азыр биздин базарларды калп эмес, элдин баары билет. Түрк кийимдери, анан Пекиндин өндүрүшү аябай басты. Анан алар арзан да болуп атат, жарашыктуу да болуп атат, ыңгайлуу да болуп атат. Анан бүт кыз келиндер эле баары мындай качпайт дегеним да, чөнтөк да көтөрө алат деген сыяктуу. Анан эми мунун жаман жагы да жоктур балким. Бирок кийим саясаты деген бар да, бул элечи. Мисалы кыска жанакы кофталар, ачык кофталар, алардын зыяндары, таршымдар, кысканшымдар, алардын зыяндары, же болбосо акыркы кезде дагы ушул быйыл аябай көрүп мен мындай жүрөгүмө бир тийген нерсе, мисалы кыздарда, балдарда кышкысын, кыштын кыран чилдесинде жана шыйрагын ачып коюп, ал шыйрак тим эле кып-кызыл болуп, ушул кызарып кеткичекти үшүп ушундай жүрүшөт да. Эми ушул кийим саясаты да, бул жагына силер кандайдыр бир ой жоруп, же болбосо кандайдыр бир чара көргөнгө болобу? Айтасыңарчы жигиттер. Ынтымак кылып сүйлөйбүз. Билбейм, менин оюм боюнча бул шаарга азыркы учурда ботас кийип кышына же кыска шым кийген болсо болуш керек. Анткени эми илгериде мисалы биздин ата энебиз мектепке барганда бир 5 километр алыс башка айылга барып окушканда эми кыйын эле болгон. Азыр болсо бул үйдөн чыгасың, бир 5 мүнөт остановкага чейин базасың, болду, ал жакта транспорт күтүп турат. Транспорт өнүккөн шаардачы. Кайта жумушка жетесиң, болгон 2-3 мүнөт кайта базасың да, калганы бүт офисте же үйдө жүрөсүң. Сиз колдойсуз демек, э? Көп деле үшүбөйсүң да. Анткени өзү ошондой жүрөт. Дайым уруша моя максат болду, шыйрагың кандай деп. Айтыңыз. Бул аябай чоң көйгөй да, бул мамлекеттик көйгөй да, мамлекеттик өндүрүш саясаты. Неге дейсизби? Азыр керек болсо, мынакей биз баарыбыз эле тиги дизайнер болуп атабыз, биздин алган кездемебиз керек болсо ошо бөз дагы бизден чыкпайт да. Бизден чыгат, бир эле чоң корпорация чыгарат, алар импортко арналган да. Ой, экспорт беле? Экспортко арналган. Биз импорттап алып келип атабыз да бардыгынчы. Ошол эле Кытайдан, ошол эле Түркияден алып келебиз. Бизде бул жерде өндүрүш болуш керек да. Өндүрүш болуп, анан сен өндүрүш болсоң, чийки азык бияктан чыксаң, сенде арзан болот да. Эмнеге азыр ошол эле сиз айткандай базарга же дүкөндөн алат? Анткени бул акча жагынан бул чөнтөккө ыңгайлуу да. Биз тиккен кийимдер өз кезегинде айырмасы жакшы эле. Биринчиден бул дизайнерский, экинчиден кездемең. Өзүң дизайнерский болгон соң сен кездемең да сапаттуу кездеме менен тигесиң. Анан биздики баягы мындай массовый болгондуктан ар бир кийим 1-2ден эле тигилгендиктен баасы айырмаланып турат да. Эми бул жанагы акча жагына карасак, бирок эң чоң нерсе мамлекетте биринчи саясат ошол өндүрүш болуш керек. Өндүрүш болгондо бизде өндүрүшүбүз күчөйт, тигүү. Эми бизде жеңил өнөр жакшы иштеп атат. Бирок биздин алып келген чийки азыктын баардыгы сырттан да. Ошон үчүн бул бизге зыян да. Анан эфирге келип эле баары жакшы деп кеткен болбойт го. Мен прям бетке-бетке ачык-ачык айтып алайын деп атпаймынбы, убакыттан колдонупчу. Негизи эле ошондой кишимин, Мерекенбек айткандай. Анан тилекке каршы биздин өлкөдө азыр көп нерсе жөн эле текке кетип атат да. Анан азыр Мерекенбек айтып кетти, өндүрүш депчи. Убагында Советтер Союзу учурунда кыргыз жибеги, бул Советтер 15 өлкөнүн ичиндеги эң биринчи орунда турган жибек болчу. Кана жок азыр. Эмне кылдык? Жок болуп калды да ал нерсечи. Эгерде ошол жибекти азыр ушул күндө чыгара турган болсок, мына биз азыр салпактап Маргиландыдан баштап Индияга чейин чуркабайт болчук го жибек издепчи. Ошол эле жибек азыр узбек икат ткани, икат материалы азыр дүйнөлүк деңгээлде аябай чоң мындай талапка ээ, элдин баары жөн эле ошону алганга жанталашып чуркап барып алып атышат да. Анан аны жасап, анан долларлап, миллиондоп долларлап сатып атышат ал кийимдин баарычы. Биздин колубуздан келбейт беле? Келмек. Сонун эле иштеп аткан болчу. Анан азыр иштебей калды. Мен билбейм эмнеге иштебей калганын дегендей, билгим да келбейт. Бирок аны азыр кайра ишке киргизиш керек, калыбына келтириш керек да. Ошол нерсени кылган адамдар болуш керек да. Андан тышкары жеңил өнөр жай өндүрүшү биздики мурундагы, азыркы күндө дагы биз биринчи местада болуп келгенбиз. Неме боюнча, Орто Азия боюнча. Баардык ошол эле Россияны, ошол эле Казакстанды биздин жеңил өндүрүш кийгизип келатат да. Бирок
көчө жакында жаңылык окуп аттым эле. Азыр болсо Өзбекстан биринчи местага чыкты депчи. Биз даже болгон ошол бир болгон өндүрүш болсо ошону дагы ишке ашыра албай, жакшы колдоно албай калыптырбыз да андачы. Бул аябай начар жаңылык биз үчүн. Анткени Советтер Союзу таркаганда Кыргызстан эмне кыларын билбей ортодо калып калганда, эми же валютабыз жок, же эчтекебиз жок болуп калганда, ошондо жеңил өндүрүш аябай чоң салым кошкон да мамлекеттин ошо түптөлүшүнө. Анткени ал бизнес ал постоянно иштеп турган, анан элдер тигип сатып, ал ошол нерсе мындай бутка туруп кетүүгө дагы салымын кошкон да. Анан ошол нерсени дагы биз жөнгө салсак аябай сонун болмок. Анан мындан 1-2 күн мурун жаңылыктарды окуп отурганда Кыргызстан Кытайга ошо олимпиадалык кийимдерди тиккенге буйрутма берет деп окудум да. Анан мен аябай таң калдым. Ай, биз Орто Азияда биздики эң чоң болуп атса, эң жакшы болуп атса, эмне биз өзүбүз тиге албайбызбы? Мына 4 дизайнер отурабыз да. Биз эмне кыла албайт экенбизби? Эмне үчүн Кытайга беришибиз керек? Аябай ошондой мындай кызыктай нерселер аябай көп да. Бул аябай чоң кээде ыйлагым келет ошол саясатты окуп, жана угуп, анткени мен өзүм мугалиммин, мектепте дейм да, университетте сабак берем дизайн боюнча. Анан менин студенттерим окуп бүтөт, аябай таланттуу студенттер, аябай сонун иштешет дагы. Бирок жумуш орун жок болгондон. Жумуш орун жок. Баары көчөдө эле жүрөт, анан кийин бирөөсү барып парикмахер болуп кетет, бирөөсү барып визажист болуп кетет. Анан мен айтам да, сен деген талантың, ана бул дагы визажист болуп барат эле, анан уруштум. Ай, сен деген аябай таланттуу жигитсиң. Сен кайдагы визаж? Сен деген Кыргызстандын атын дүйнөлүк деңгээлде мода боюнча чыгара турчу жигитсиң депчи. Анан айтпай ынтымак. Жумуш жок болуп атса, бири-бирибиз менен талашып атсак, анан мен эмне кылышым керек? Жашаш керек да. Биздин кыргыз коому дизайнерлерге көз карашы канчалык? Мисалы, баягы мен билем, ошол биздин бир тааныштардан, ошо силер сыяктуу эркек бала дизайнер болгондо баягы эл арасында аябай кеп сөз болуп, эми жалпы элде түшүнүк бар да, эркек бала бирдеме тигет бекен деген да бир көз караштар бар да. Ошону силерге ушундай бир тоскоолдуктар болду эле. Биринчи суроом. Экинчи суроом, жалпы эле дизайнерлерге элдин көз карашы кандай? Сер мен сүйлөй берейинчи, сүйлөй бербегечке бир баштап алсын. Айтар тиги мамиле биз унутпашыбыз керек да, биз салттуу коомдо жашайбыз да. Салттуу коомдо айныксыз баягы бир өтө мазмундуу түптүү туруктуулуктар бар го математикадачы, ошондой туруктуу түшүнүктөр бар болчу да. Бар. Анан мезгилге жараша адаттар пайда болот да. Анан салттуу коом болуп, анан бизде мындай роль болуп калды да, эркектин ролу, аялдын ролу, эркек баягы таап келүүчү болсо, аял ичке жайгаштыруучу дегендечи. Анан таап келүүчүлөр барып туруп эле жакта машина тигип атса, элдерге шок болуп калды. Окуй, эмне дегенде, ты же добытчик дегендей. Эми утрировать этип айтып атам тамаша катарында. Бирок ошондойдон өткөнбүз да. Басымдуу өлүгүбүз эле өттүк. Азыр жакшы жагы, 2010дон бери түшүнүк кеңейди десем болот да. Кеңейди деген бул аң сезим мурда тар эле, азыр кеңейди эмес. Болгону кандай десем, мамиле да. Ынтымак айткандай тарыхта бар, бардык эле жаратуучулар ушул кийим тармагында деле эркектин ролу чоң болчу. Анан тиги бул стереотиптик түшүнүктөр көп басымдуу болуп калды да коомдочу. Чынын караганда эч кандай карама-каршылык деле жок. Болгону стереотиптик түшүнүктөр басымдуу болуп калды. Аял деген барып сайма-сайып же болбосо идиш жууп тамак жасаш керек, эркек деген барып таап келиш керек дегенде. Ооба. Бирок азыр табуунун жолдору кеңейди да, эбайчы. Ошол эле эркек, мисалы илгери ошо табуучу функция болсо, азыр көйнөк тигип деле тапсаң болот, көйнөк тигип деле бала чакаң бактаң болот дегендей да. Дизайнерлерге азыр өсүп атат, көз караш абдан өсүп атат. Азыр элдерде түшүнүк пайда болду. Бул дизайнерден кийингим келет, же болбосо бул дизайнердин стили мага жагат деген сыяктуу акырындап келатат. Мен дагы кошулам, бул акырындап келатат да. Мурундан бир нече жыл мурун жаңыдан ошо дизайнер болом деп чыкканда, мен негизи бала кезимден бери дизайнер болом деп кыялданчумун да. Анан ошол кичинекей кезимден 8 жаш, 10 жашыман баштап эле носки токучумун. Анан кошуналардын баары, ай, бул кыздын нерсесин кылат депчи. Анан бирок папам аябай чоң салым кошту да. Киши жок, эгерде булга жагып атса, бул анда кылышы керек деп, тиги орустарда жанагы Вязым крючком деген журналдар бар эле, совет социальный, ошонун баарын алып келип берчү да. Азыр болсо, мен дизайнермин деп айтсам, элдин баары, бул дизайнер деп, аябай мындай чоң бир кишини айткансып, аябай бул дизайнер деп аябай неме кылышат да. Анан бул эмнеден кабар берет? Бул ошо элдин аң сезими, ошол дизайнга болгон мамилеси дагы көрсө дизайн бул деген жакшы эле нерсе экен, жаман нерсе эмес экен, кылса болчу да экен деген сыяктуу да. Убагында
негизи эле жаңылык дайым коркутат эмеспи адамдычы? Жаңы нерсе келаткан адам дайым коркот да, бул эмне болуп кетет депчи. Бирок ал нерсе тарыхты карап көрсөк дайым жаңылык болгон, ошондой мындай башкача адамдар келип ошол жаңылыктарды кылышкан, өзгөртүүнү киргизишкен, анан элдин баары бул ал нерсени кадимки нерседей кабыл алып калышкан да убакыттын өтүшү мененчи. Анан мен ойлойм бул дизайн деле убагында аябай жакшы деңгээлге жетет деп. Анан мисалы үчүн бизде азыр график дизайн дагы бар да. Азыр график дизайнындагы жумушу мындан бир нече жыл мурун мисалы үчүн ушундай эле журнал чыгарсак, Подиум журналы, бул графический дизайнер, фотограф кылып мунун баарын жасайт да. Анан графический журнал жасаган киши айтат да, мен ага мындай дизайн кылып берем депчи. Мынча турат десе, алар айтышчу да, эмнеси, бул шрифти жазып койдуң дагы, мындай жазып койдуң, эмнеси асмандын башы депчи. А бирок азыр болсо, ошол менен аябай жакшы акча тапкан дагы дизайнерлер бар да. Мен өзүм билем ал адамдарды, аябай жакшы акчалар табышат. Анткени адамдын бул эмнеден кабар берет? Көрсө, ошол шрифти жөнү коюп койгондо дагы ага ошо жөндөм керек экен, шык керек экен, алар түшүнүп башташат. Көрсө буга төлөш керек экен, көрсө бул нормальный нерсе экен деген сыяктуу да. Ошондой эле ошол дизайнерлерге дагы, ошол эле модельдерге дагы бизге болгон көз караш акырындык менен ошол келатабыз. Степ бай степ англисче айткандай. Ошол биринчи жана муз жаргычтар, биринчи түйшүккө калган муз жаргычтар силер болуп калдыңыздар окшойт э. Эми мындай суроода кийинки мунга буюрса жол ачык. Эми мындай суроода мисалы ошол жогоруда өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, кыргыз коомундагы жана кийимдерчи, биздин улуттук кийимдер. Анан ошол улуттук кийимдердин мисалы мырзалар жөнүндө айткым келип атат да, мырзаларга жарашыктуусу, боюна бой кошуп, сөөлөтүнө сөөлөт кошуп, мисалы, анан жана эң жөнөкөй кисе деп койчу эле го, курт тагынып алса, анын ичинде өзүнчө эле органайзер да алчы. Киседе бүт курал жабдуусу жанында дароо алып, ыкчам колдоно койгон го, мисалы да. Анан бул болсо ошол жигиттердин бир дымагын, жигиттик дымагын ан сайын арттырып турган ушундай бир буюм катары же болбосо кийим катары элестетет элем да. Анан мисалы кыз келиндерди айта турган болсок, азыркы кыз келиндерди психологдордун жазгандарын окуп калдым да, ошол аябай ачуулуу, аябай тарсылдаган, баягы аялдык жароокерлиги, аялдык жумшактыгы, аялдык мээрими жок деген бир көз караштарды айтышат да. Анан кийим дагы ушуга таасир этиши мүмкүнбү да? Мисалы, эгер жакшынакай жарашыктуу кийим кийсе, аял назик, жароокер болуп калышы мүмкүнбү? Мен тамашалап кетким келип кетти да, сиз айткандачы аябай. Ошол аялдардын тарсылдак болуп кеткени, ошо дизайнердин баары, эркектердин баары дизайнер болуп кеткендиктен эмеспи? Береким. Орду алмашып. Аялдар табуучу. Ооба. Бирок негизи адамдын көркү чүпүрөк деп койт го кыргызча. Анан мен ойлойм, ооба. Негизи эле азыркы ошол алмашуу аябай негизи бул замандын талабына жараша алмашуулар аябай көп болуп атпайбы? Анан аял киши дагы ошол табуучу болуп атат дагы, ошол учурда дагы эне болуп атат, ошол учурда багуучу деген сыяктуу да. Күшүгү көп болуп атат. Ошонун негизинен дагы ал ошол характери ушундай болуп калышы мүмкүн да. Бирок кийим дагы бир ирет айткым келет, ошол адам кийип аткан өң, ошол эле адам кийип аткан орусча крой деп коет. Бычымы да, бычымы. Анан ошонун баары адамга жарашыктуу болсо, кадимкидей маанайды көтөрө турган нерсе да булчу. Ошол үчүн ошол эле чет өлкөдө неме бар, мындай түшүнүк бар да. Маанайың жок болсо, шоппингге барабыз депчи. Бас маанайыбызды көтөрүп келебиз деп барып болгон магазиндердин барып кийимдер барын сатып алмайчы. Анан мен ойлойм, бул нерсе маанайды көтөрөт, бирок убактылуу нерсе да бул дагычы. Ынтымакка кошумчалай, кийим негизи адамдын маанайында жетелейт да. Адам сен маанайың кандай болсо, жүрүм турумуң ошого жараша болот да. Бунун башатында эмне турат? Ой да, ойдун предмети. Мындай жөн эле кийим чүпүрөк да, бирок аркасында толтура нерсе бар. Кандай толтура нерсе? Адамдын жүрүм туруму же болбосо бир окуяга, маселеге болгон көз карашыбыз сырткы предметтерге жараша да. Бул предметтер эмне курчап турган үйүн, ошол кийим, ошол мисалы транспорт же тамак аш. Биздин кийимибиз кандай болсо, ошого жараша ой жүгүртөбүз да. Бүгүн мисалы мен кийимим бир жерде жакпай атты эле, керелин кечке маанайым жок жүрдүм да. Же болбосо ыңгайсыз болсо кечке кыйнала бересиң. Анан жана башында сурооңуз боюнча өзгөрөт да. Мисалы кечке костюм кийип иште жүрсөң, ишкер айымдар болсо, бир атайын бир иш чарага барса кеченин көнөгүн кийсе кадимкидей жүрүм туруму да өзгөрөт. Созолонуп, кылыктанып дегендей да, өзгөртөт кийим. Бул кийим дагы өзүнчө бир сонун мындай бир
илим десем аша чаап кетем, бирок ошол сыяктуу да. Не дегенде бул жерде биздин кандай илим бул? Адам өзүн өзү таануу же болбосо психология жатат бу жерде. алып жүрүү илими. Бул кийим илгери айтчу элек го жанагы салттуу коомдо сен кийимди окуса, кайсы урудансың, кимсиң. Азыр сен ошол абалыңды окуйбуз да. Кандай түстөргө жакынсың, кандай стилге жакынсың, мисалы көчө стилинеби же бохо стилине жакынсыңбы же классикага жакынсыңбы. Ошого жараша мамилең да. Мисалы жана учурунда бир 80-60 70 жылдар хипстер деген бир субкультура пайда болбоду беле? Алардын кийимине жараша жүрүм туруму бар болчу да. Ушул сыяктуу. Бул кийимдин аркасында чоң адамдын психологиясы жатат да. Дагы бир суроодо, мисалы жогоруда биз толтура стилдерди санап өттүк, анан дүйнөлүк модада калыптанып калган деп коелук. Анан биз кыргыз модасы жөнүндө сөз кылып атабыз да. Кыргыз модасы дүйнөгө чыкканда өзүнүн бир улуттук өзгөчөлүктөрүн дагы сакташ керекпи? Жок. Мен ойлойм, негизи дизайн бул жаңы нерсени жаратуу деген сөз да. Анан ошол жаңы нерсени жөн эле жаратып койбостон, ошол жаңы нерсе бул колдонууга, күнүмдүк жашоодо колдонууга ыңгайланышы керек да. Анан мисалы үчүн бул дагы дизайн да, бул дагы бирөөнүн ойлоп таап жасаган нерсеси да. Анан эгерде биз дүйнөлүк деңгээлге чыгып атсак, кыргыз тарыхы, кыргыз маданияты, кыргыз кийиминин тарыхы кимдерге керек? Ал кыргыздарга гана керек да. Биринчи очередь бизге керек. Бирок тилекке каршы бизде дагы азыр аябай жаштар болобу, кандай болот, негизи эле бир өзүнчө бир Тар чөйрөдө эле. Слой населения деп коебу орусча. Ошолорго гана керек, калганы кереги жоктой сезим да. Ошондуктан дүйнөлүк деңгээлде азыр ошол өткөндө эле жаңы бир дизайнердин жумушу, негизи эле дизайн показынын шоусунда аябай сонун кооз болгон кийим деп табылды да. Ал болсо ошол өзүнүн кийимдеринин кездемесин ал химический жолдор менен, химиялык жолдор менен жасайт экен. Аябай кооз кылыпчы. Бул эгерде ал этниканы кармап отурса, андай нерсеге чыкмак эмес да. Бул ошол этникадан артка, этниканы колдонбой, бир кандайдыр бир жаңы чечимге келип, жаңы ойлорду, жаңы дизайн ойлоп табууга болгон талпынуу да. Ошондуктан кыргыз дизайнерлери дүйнөлүк деңгээлге чыгуудан дагы жеке эле этниканы колдонуш керек деген түшүнүк жок. Ал ошол эле этниканы авангард стилде болобу же кандайдыр бир бардык ошол стилдерге салып, аны жөн аябай ылгап, анан алып чыкса болот да, аябай даамдуу кылып, вкусный кылып орусча айтканда, алып чыгып акча болот. Демек, музыканын тили жок деген сыяктуу эле модада дагы бир чектөөлөр болбош керек, э? Ооба. Мирахим мырза, ошол силер жакында буюрса бир бул Шерден мода үйүнүн ачылышын кылган атасыңар, э? Ошол жөнүндө дагы кеп салып берсеңиз. Азыр ага өтөрүнүн алдында ынтымакка да кошумча алып коеюн. Тиги бул жана сиз берген суроо туура суроо, анан бул субъективдүү мамиле да. Ар ким өзүнө жараша тандайт. Мисалы, бир дизайнерлер жалаң ошо этниканы бир өзү кармап кетиши мүмкүн, айрымдар заманбап кетиши мүмкүн. Бул чыгармачылык болгондуктан бул баса бир кесе айтуу болбойт да. Бул жерде субъективдүү мамиле, чыгармачылык. Анан жакында боло турган иш-чарабыз ошол бул да баса тиги кыргыз модасына салым кошо турган бир чоң саамалык. Буга чейин бизде мындай жогорку деңгээлде же эл аралык деңгээлде модага байланыштуу иш-чаралар жокко эсе болчу да. Анан мынакей 1-2 жылдын ичинде жакшы ийгиликтер болуп келатат. Анын бири мына жакында боло турган эл аралык мода жумалыгы, ошол Подиум Кыргызстан деген журналынын Урана мода жумалыгы деп болуп атат. Бул эл аралык деңгээлде 21-ден 23 февралга чейин болуп атат. Ошол 21-инде жакшы жагы жаш дизайнерлердин конкурсу болот. Жаш дизайн конкурсу, экинчи күнү анан ошол сиз айткан Шердендин бренддин расмий бет ачары болуп атат. Анан үчүнчү күнү бул гала показ деп, ошо гала показда кыргызстандык калыптанган дизайнерлер жана чет өлкөлүктөр келет да. Алардын көбүнчө бир чоң жоон топ Өзбекстандан келет. Өзбекстанда калыптанып калган, атагы чыккан мыкты дизайнерлер. Анан Тажикстан мода, атайын Тажикстан мода жумалыгынан дагы бир топ келген атат да. Бул биз үчүн, кыргыз модасы үчүн абдан жакшы көрсөткүч жана жышаан. Неге дегенде биздин мода, Кыргызстанда мода иш-чара болот экен деп ошону кабыл алып келе жатышат да, катышалы, бул жакшы өтөт экен деп. Бул өзүнчө эле мыкты көрсөткүч. Албетте бул менен калбашыбыз керек. Жылда бир жогорку деңгээлде өткөрөбүз да. Ошол бул жерде жөн эле шоу эмес, бул жерде чоң бир мамлекеттик же элдик деңгээлдеги да бул жакшы кыймыл да. Модага болгон түшүнүк өзгөрүү. Бул жерде канча жаш таланттардын бага ачылып атат да.
бага деген кандай? Бул жакшынакай аянтча болуп атат да. Бурана мода жумалык Өнөрүн аянтча. көрсөткөнгө. Өнөрүн көрсөткөнгө. Мисалы мында баарын эки кишинин башын бириктириш татаал да. А бул жерде 20-30 дизайнердин башын бириктирип, аларга жакшынакай аянтча түзүп берип атабыз, келип көрсөтүшөт да. Сөзүңүзгө Аралжы дагы кош кетким келди да. Бул ошол Podium Lux журналына, бул журналда бул жерде бул биз жаңы календар кылдык, бул жаңы саптын эмеси да, бети да. Бул жерде дагы бул журналдын иши Мерекебек айтты аябай чоң депчи. Бул журнал биринчи жолу ошол модага арналган, анан ошол эл аралык деңгээлде башка сиз жана башында сурап өттүңүз го, кыргыз дизайнерлери же кыргыз модасы дүйнөлүк деңгээлде кандай депчи. Азыр ушул журналдын жардам алкагында ошол биз ошол эле Италия менен, ошол эле Франция менен, Корея менен, Индия менен, ошо Өзбекстан, ошол биздин бардык коңшу өлкөлөр менен биргелешикте байланышып, алар ошо 2 жылдын ичинде алар бизге келип өздөрүнүн жумуштарын көргөзүп кетишти да. Бул ошолор биз менен эсептешип аткандыгынан кабар берет да. Анда эгерде кыргыз дизайны, кыргыз модасы Кыргызстанга ошол өзүнүн жумуштарын көргөзөм деп чет элдик дизайнерлер келип атса, анда алар биз менен эсептешип аткандан кабар берип атат да. Бул аябай жакшы көрүнүш, анткени мындай Кыргызстандын тарыхында деле болгон эмес. Ошондуктан бул журнал, Podium журналы Люкстун ошол эмгеги аябай зор десем болот. Ошол эле биздин аянтчага Кудай буйруса Макс дагы келип өзүнүн жумуштарын көргөзөт. Бул да биринчи ирет көрүп атасың бизде. Ооба. Буга чейин ошол немеге Стамбул Fashion Week'ке барып келген, анан Казакстанда, Казакстанда эмес, Этномода деген Россияда дагы Санкт-Петербургда аябай чоң иш-чара өтүп турат дайыма. Анан ошол жерге да барып катышып келген. Ал иш-чарага болсо Макс мындан бир нече жыл мурун бизде проект платформа деген ошо дизайнерлерге арналган телешоу болгон да. Ошол телешоунун жеңүүчүсү болуп, анан ошонун алкагында барып келген болчу да. Анда дагы Кыргызстанга биринчи орунду алып келди. Бирок бул нерселердин баары айтылбай калат да. Ошол нерселер мындай айтылбай унутта калбаш үчүн ушул журналдагы иштеп атат азыр. Ошонун баарын жазып калып, тартып калып калыш үчүн. Анткени мен ойлойм дүйнөлүк деңгээлде спорттон башка дагы көп нерселер бар. Бирок биздин өлкө азыр только спортко гана басым жасоодо. Бирок мамлекеттин өнүгүшүнө маданият менен тарыхтын, тарых анан билимдин аябай эсеби чоң. Бул эң биринчи нерсе, ошол үч нерсенин жардамы менен гана мамлекет бутуна туруп өнүгүп алат. Эгерде бул нерселерге биз тилекке каршы азыр көп маани бербей калдык, биздин билим берүү сапаты аябай төмөндөп кетти, маданиятка болгон дагы көз караш төмөндөп кетти. Ошол нерсени өйдө көтөрүш керек. Ошону өйдө көтөрүүгө ошол Бурана Fashion Week, анан ошол жаш дизайнерлердин салымдары аябай чоң. Хотите вы этого или нет дегендей да, орусчачы. Принимайте. Да. Бул жерден кечип коесуздар, кыстырма айта кетели. Ушул баарыбызды бириктирип, демилге көтөргөн эжекебиз бар, Назира Бегим. Ошо киши баардык ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, баарыбызды башыбызды бириктирип атат бир аянтчагачы. Ошол чогуу жасап атабыз да. Рахмат, бул баштаган ишиңер жемиштүү болсун. Кыргыздын модасы дегенде баягы дүйнөдөгү тааныгандай деңгээлге буйруса, өзүңүздөр бышып даяр болуп калдык дедиңиздер. Эми буйруса колдоочулар дагы табылар. Чоң рахмат. Анан убактыбыз бүтүп калды. Ошол рахмат келип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу кыргыз эли, аман болуңуздар. Коомдук биринчи канал өзүнүн берүүлөрүн андан ары улантат.